парламент бул элдин күзгүсү. Биз өзүбүз калың катмар эл, акты ак, караны кара дегенди үйрөнүшүбүз керек. Ошондо бизге татыктуу парламент келет. Башка жол жок. Мен билгенимден бир 1990-жылдардан баштап эле жанагы добуш сатып алуу деген нерсе башталган. Азыркыга чейин тилекке каршы бар нерсе бул. 30 жылдан ашып калды. Анчалык мурункудай ачык эместир. Атам бир айтып калат, өтүк тараткан деп. Биринчи 90-жылдар ошондо болгон экен да. Биринчи сол жагы өтүгүн таратып туруп, анан кийин добуш бергенден кийин анан оң жак жагын берген экен да. Эми азыр анчалык болбосо дагы, бирок эми парламентте ачык айкын караганда эми мындай деле түшүнсөк болот да. Комментарийге жазышат көп деле. Эми негизинен эле мындай ачык айкын эле да алыпчы. Ошондо элдин 10% тааныйт да элдерчи. Калган 90% эч ким тааныбайт. Бул жерде баарыбызда күнөө бар да. Бул жерде мисалы лидерлер бар, алар бизнеске кирип кеткен, алар өздөрүнүн жашоосу менен алек болуп калган, алар тынч жашагылары келет. Бирок негедир өздөрүнүн соц тармактарында бир балекеттеп сүйлөп турушат да. Бирок конкреттүү түрдө мээнет көрсөткүлөрү келбейт алар. Алар ошол өйдө жактан да акылдуу эле адамдар, ошон үчүн ошентип отурушат. Аларчы акылдуулугун көрсөтүп антинчет, бирок конкреттүү түрдө келип эмгектенгилери келбейт Кыргызстан үчүн, өзүнүн өлкөсү үчүн. Андай лидерлер да бар, бирок алар тынч эле отура беришет, өздөрүнүн бизнестерин кыла берет. Анан кийин бирок ошо саясатта бир нерсе кылайын деп аткан адамдарга тийишип отура беришет да, кийин киши болупчу. Бул жерде лидерлердин да жоктугу бир. Экинчиден, элдин тандоосуна да көнүшүбүз керек да. Биз айтып атпаймынбы, добуш сатып алууну токтотушубуз керек. Негизинен эле орду түбү менен жок кылышыбыз керек.